Кочкор районуна караштуу Чолпон айылындагы Корчубек Акназаров атындагы жалпы орто билим берүүчү мектеби оңдоп түзөө иштерин алгылыктуу ишке ашырды. Мурда чаң кирип ыңгайсыздыкты жараткан терезелер пластик терезелерге алмашылып, муздак класстардагы, спорт залында, столовыйда жылытуучу системалар орногону жөнүндө мектептин тарбия завучу айтып берди. Корчубек Акназаров атындагы жалпы орто билим берүүчү мектебинде быйыл аябагандай алгылыктуу иш болуп өттү. Себеп дегенде биздин мектебибиздин биртке эскилиги жеткендиктен терезелерибизден абдан шамал кирип, топурак чаң кирип, жана ошондой эле мектебибиздин кышында болгон муздагынан бир аз окууга ыңгайсыздыктар жаралчу эле. Ал эми быйылкы жылда буюрса бизде жакшы иш болду дегенибиздин себеби терезелерибиздин баардык терезелер заманбап пластик терезеге алмашылды. Андан тышкары отопление боюнча да аябай жакшы иштер болуп, мынакей муздак класстарыбыздагы отоплениясынын батареялары аз болгон класстарыбыздын баардыгына жаңы отоплениялар коюлду. Ошондой эле ашканабызга, спорт залдарга баардык муздак болуп турган класстардын баары жылуулук менен камсыз болду. 4 күндөн бери мектептин жылытууга күчү жетпеген эски жылытуучу системаларды жаңыга алмаштырып иштеп жаткандыгы жөнүндө Арстан Сапаров айтып өттү. Ушул 4 күндөн бери ушул жылуулук отопление ушул мектепке коюп атабыз. Бүгүн 4-күн. Бир 5 класстын паройлорун койдук. Бул спорт залга да коюп атабыз. Котельныйга барабыз, котельныйдын ичинен демонтаж аякты жаңы заманбаптагы котельный котел келет, 2 котел. Аларды жаңыртабыз баарын. Кочкор райондук өнүктүрүү фондусунун байкоочу кеңешинин чечимине ылайык мектептин жылытуучу системасын алмаштыруу боюнча долбоору кабыл алынган. Жана бул долбоор өнүктүрүү фонду жана Чолпон айыл өкмөтүнүн өздүк салымы аркылуу каржыланып жатат. 2022-23 жылдары ушул райондон, айыл өкмөттөрдөн жана мекемелерден келген долбоорлорду каржылап 11 миллион 24 миң сомго каржыланган. Ушулардын ичинен Чолпон айыл өкмөтүнүн Акназаров орто мектебине жылытуу системасын алмаштыруу боюнча долбоор кабыл алынып, байкоочу кеңештен каралып, ушул долбоор жалпысынан 2 миллион 150 миң сомду түзгөн. Мунун 168 миң 860 сому айыл өкмөтүнүн өздүк салымы катарында кеткен. Андан тышкары 1 миллион 981 миң 140 сом ушу фонд тарабынан каржыланып жатат. Бүгүнкү күндө тендерлер өткөрүлүп, баардык иш кагаздары толукталып, жанагы отоплениясы, жылытуу системасы жарым-жартылай толук көрүлүп калды. Мектептин терезелерин алмаштыруу Дүйнөлүк банк тарабынан каржыланып, Арис уюму аркылуу ишке ашты. Бул ишке өз салымын кошкон мектептин мугалими Мээрим Касымова төмөнкүлөрдү баяндап берди. Арис агентствосунун өзгөчөлүгү калктын аярдуу катмарлары менен өздөрү өкүлдөрү келип иштешет экен, квартал кылып чогултушуп, элдерди түшүндүрүү иштерин жүргүзүшүп, ошондой жыйналыштардын биринде өкүл болуп шайланып эле ошол боюнча бул ишти алып кеттим. Бул иш 2022 жылдын июнь айында башталган. Корчубек Акназаров атындагы орто мектебин терезелерин алмаштыруу, больницанын капиталдык ремонтун өткөрүү жана 2 бала бакчаны санузелдер коюу боюнча көйгөйлөр жаралган. Бизде анын ичинен ушул мектептин терезелерин алмаштыруу эң орчундуу көйгөй деп табылып, ушул проектти ишке ашты. Капиталдык ремонтту талап кылган мектеп быйылкы оңдоо иштерин жүргүздүүдөн кийин окуучуларга окуу үчүн жакшы шарт түзүп берди. Эми мектептин суу тамган чатыры алмашылса, дагы чоң көйгөй чечилет эле.